кете берчи. Саламатсыздарбы мекендештер, саламатсыздарбы Көкбөрү күйөрмандары. Ысык көл облусунда Чолпон Ата шаарынын жанындагы ат майданда, касиеттүү Ысык көлдүн жээгинде ошентип Кыргызстандын кубогу үчүн болгон, Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу үчүн болгон турнир башталды. Көкбөрү боюнча жана биринчи лиганын алгачкы командалары бүгүн алгачкы беттешти өткөрүү алдында турат. Сары кийимчендер Алкан Ата командасы 9 майдагы дал ушул ат майданда өткөн турнирде алар 3-чү орунду алган болчу. Ал эми алардын атаандаштары Аракет Сынташ. Аракет Сынташ бул Чүй облусунун Ысык Ата районунун командасы. Ал эми Алкан Ата Талас облусунан келген командалар. Ошентип мына бир жумага созула турган Көкбөрү майрамы старт алды деп айтсак болот. Бүгүн 4 беттеш каралган. 4 беттештин алгачкысы мына Алкан Ата менен Аракет Сынташ, андан кийин ат башы жана четинде ошондой эле Көкжал менен Бакубат Талас ойнойт жана Тору Айгыр менен Соңкөл таймаштары бүгүнкү күнгө каралган. Анын баарын НТС Спорт каналында көрө аласыздар. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев. Ошентип мына калсын ышкырыгы жаңырып беттеш башталды. Кагаз жүзүндө фаворит бул Алкан Ата деп айтсак болот. Биринчи лигадагы белдүү командалардын бири. Биринчи лигадан ошентип мына Кара Буура жана Көлтөр командалары жогорку лигага өтүп кетти дагы. Алар кеткенден кийинки эң мыкты команда дал ушул Алкан Ата деп айтсак болот. Бирок эми албетте жогорку лигадан Бакубат Талас келди, Көкжал келди. Андыктан быйылкы дал ушул президенттин кубогу үчүн болгон демек турнирде байгелүү орундарга ат салыша турган негизги командалардын бири дал ушул Алкан Ата деп айтсак болот. Эки командада тең өзгөрүүлөр бар. 9 майга салыштырмалуу негизинен ушул Көкбөрү боюнча ири турнирлер бул 3 турнир эсептелет. Ошол Нооруз, 9 май жана президенттин кубогу 31 августтагы. Көчмөндөр оюндар болуп калса, ал да кошулчу, бирок анда албетте улуттук курама командалар ойногондуктан негизинен ушул клуб командалардын арасындагы негизги 3 турнир. Ошентип демек биз 9 майга салыштырып айта турган болсок, Алкан Ата командасында 5 оюнчу алмашты. Ага салыштырмалуу Алкан Атада биз бул беттеште Баккелди Чолпонбаевди көрө албайбыз бул турнирде. Ошондой эле Эрсултан Айдаркан уулу, Азамат Шабданбеков жана Бакыт Майрамбек уулу сыяктуу оюнчулар алардын ордун толуктаган. Азыр ушул чабуулдан кийин биз оюнчуларды тааныштырып баштайбыз. Алгачкы Аракет Сынташтын чабуулу тайгазанды кыйгап өтүп кетти. Сары кийимчендер Алкан Ата, ал эми Аракет Сынташ ошентип кызыл кийим менен беттешти башталып турат. Сүйүнтбек Орозбаев кайтпас деген аргымак менен Алкан Атада биринчи номердеги оюнчу, эң жашы улуу оюнчу деп айтсак болот. 1977 жылы төрөлгөн. Ошондо азыр 42 чыгып калды. Ал 9 майда Мустанг менен чыккан эле. Азыр болсо ошентип кайтпас аттуу аргымак менен ал оюн таласында, ал эми ошондой эле Ноорузда ал Адмирал менен чыккан. Ар бир турнирде бирден ат алмаштырып атат. Кенжеокул Бейшеев ал Зимарды менен чыкты. 9 майда ал Чагылган менен чыккан эле. Ошондой эле өз учурунда ал Арчаны менен жүргөн. 3 номерде Тойчуек Коргонбаев, Тойчуек Жаралбек уулу ал Гүлсарыны менен чыкты. Бул дагы атын алмаштырды. Байкашка менен 9 майда ойногон эле. Ошондой эле Алкан Атада бул турнирде дебюттук оюн өткөрүп аткан 4 номердеги Амантур Мүнүр уулу ал Азамат Шабданбековду алмаштырган. Аны минген аты Самурай. Самурайды 9 майда Бакыт Майрамбек уулу жүргөн эле. Демек бул ирет аны Амантур Мүнүр уулу минип чыкты. Ошондой эле 5 номерде Айбек Исаков ал Мурат Бейшебаевди алмаштырды. Ошол Муратты чындыгында Алкан Атанын өзөктүү оюнчуларынын бири болгондуктан анын жоктугу билинбейт болду экен деген күйөрмандарда кандайдыр бир ой бар. Ал мезгилде ошентип мына Алкан Ата чабуулда сары кийимчендердин арасында бир көк кийимчен жүрөт. Таң калыштуу. Ошентип мына Алкан Ата 1-0 эсебинде алдыга озуп чыкты. Уюштуруучулар албетте карашы керек. Бардык оюнчулардын кийимдери
бирдей болуш керек. Эң башкысы Алкан Ата командасы ошентип алдыга озуп чыкты. Жана ошондой эле 6-номерде Кенже Кырскелдиев минген аты Точка. Ал буга чейин Золотойду минип жүргөн эле. Азыр болсо Золотойду Мейиржан Метжан уулу минет. Кечөө жекеме-жекеде биринчи орунду алган казакстандык Мейиржан Метжан ал мына ушул Золотой менен оюн көрсөтөт. Ал эми аны минип жүргөн Эрсултан Айдаркан уулу демек курамда жок дагы. Эрсултан анын ордуна Кенже Кырскелдиев. 7-номерде Талайбек Байсубек уулу минген аты Вулкан. Марс Бакберди уулу Көкжар менен ал 9-номерде. Ошондой эле Кененбай Өмүралиев Бойко менен 10-номерде. Азыр болсо Алкан Атанын экинчи чабуулу ийгиликтүү аяктайбы дал ошондой мына. Ошентип эсеп сандары 2-0 жетти. Албетте бул беттештин фаворити дал ушул Алкан Ата болгондуктан бул жерде таң калыштуу эмес. Алардын биринчи таймда эле ошентип 2-0 эсебинде алдыга озуп чыкканы. Эгерде жаңылбасам Акыл Сагынбеков бул улакты тайгазанга салып кетти. Минген аталарча. Ошондой эле дагы бир жаңы оюнчу бар Өмүрбек Эсен уулу. Ал Арафатты минип чыкты. Алкан Атанын курамы дал ушундай. Ал эми Аракет Сынташ Сыгата командасында Туратбек Талайбек уулу Көпөлөк деген аргымак менен 1-номерде, Торканы минип жүргөн Тахир Осмонов 2-чи, Резвый менен Мурат Токоев 3-чү. Ал эми 4-номерде Искендер Муратбек уулу ал ушул турнирде кошулду. 9-майда ал жок болчу. Ардакты минип чыкты. Ошондой эле Кенже Каныбек уулу ал Береке менен өткөн турнирде Көксерек менен чыккан эле. Адилет Алтынбеков болсо Абаманы минип чыкты. Бул дагы дебюттук оюнун өткөрүп атат. Кудайберген уулу Жекшен Киркашка менен 7-номерде. Ал эми 8-чи катарда Изат Алыкулов фильм менен Нурлан Шаршеев 9-чу Алтай сынды минип чыкты. Майрамбек Каныбек уулу Бактор менен 10-номерде. Зарылбек Жаныбеков 11-чи катар санда минген аты Атаман. Ал эми дагы бир Торка деген атты Улан Кулукеев минип чыкты. Улан Кулукеев дагы 9-майдагы турнирге катышкан эмес болчу. Ошондо 2 Торка бар. Торканын бирөөсүн Тахир Осмонов минип жүрөт. 2-номердеги ал эми экинчисин 12-номердеги Улан Кулукеев минип чыкты. Ошондой эле Аракет Сынташ командасынын жетекчиси Манат Эшкожоев. Ал эми Улан Кулукеев болсо ал команданын машыктыруучусу. Өзү 12-номерде ойнойт жана өзү машыктыруучу. Аракет Сынташтын тайгазанынын жанында азыр айгышкан күрөш орун алууда. Бул жерден Алкан Ата 3-чү ирет улакты тайгазанга салып кеткенге бир топ жакын болду. Бирок ошентсе дагы азыр өздөрүнүн тайгазанынан бир аз болсо да алыстатканга Аракет Сынташта мүмкүнчүлүк болгон. Азыр болсо аут. Эми жекеме-жеке орун алат. Жекеме-жекедеги аттардын эми деңгээлин байкап көрө турган учур келди. Негизинен кечээ ошентип мына жекеме-жеке оюнча өзүнчө турнир өттү. Бул кандайдыр бир деңгээлде тесттик режимде деп айтсак болот. Азырынча расмий түрдө катталып, өзүнчө федерация болуп же андай деңгээлге жети элек. Ошентсе дагы кечөө көрөрмандарга өтө жаккан экен. Андыктан бул жекеме-жекенин дагы келечеги бар деп айтсак болот. Анда ошентип Мейиржан Метжан ал чемпион болсо, достуктун оюнчусу Айбек Темирбаев көрөрмандар күткөн Ома менен чыгып, бирок ал финалга жетпей калды. Көрөрмандардын айтуусу боюнча Оманын бир топ ошол жерде кадыр баркына доо кетти деп айткандар бар. Анткени Акилес менен Геркулеске туруштук бере турган Ома деп жүргөн болсо, кечөө жекеме-жекеде өзүн өтө жакшы жагынан көрсөтө албай алган. Азыр кайрадан Алкан Ата чабууда. Чындыгында алыстан такыр номерлер көрүнбөй атат. Оюнчулардын бети эмес, аттар чындыгында аран көрүнүүдө. Негизинен эле Чолпон Атадагы ат майдан
күйөрмандардан бир топ алыс жайгашкан. Андыктан буга чейинки эки улакты ким салганын чындыгында тактай алган жокпуз. Ал мезгилде кош такым менен ошентип 3-чү улак Тайгазанга түштү. Алкан Ата командасы мына биринчи таймдын алгачкы жарым бөлүгүндө эле ошентип 3 ирет улакты салып кетти. Аракет Сынташка бүгүнкү беттеште ийгилик жылмайысы чындыгында кыйын болуп калды. Ошентип бүгүн 4 оюн бар. Жалпысынан 16 команда биринчи лигада ойношу керек эле. Бирок Ысык Көлдүн Карабой командасы келбей калды. Чындыгында эң жакын булат майданга мына ушул Карабой деп айтсак болот. Карабой командасы келбей калды дагы. Жыйынтыгында 15 команда биринчи лигада. Ошондой эле келечекте уруксат беришкен жок. Бул турнирге катышканга Келечек командасы буюрса эмки жылдан баштап эми сезондун башынан баштап эле оюнга катышат го дейм. Ошентип 16 эмес 15 команда болуп калды дагы. Эми алар биринчи менен экинчи, үчүнчү менен төртүнчү кечээ чучук улак ташталып, ошентип аныкталган кайсыл команда ким менен ойнойт деп. Ошондо 15-чи орунду алган Кыраан командасы эми эртең беттеш өткөрбөйт. Алар автоматтык түрдө чейрек финалга чыкты деп айтсак болот. Бул болсо 8ден 1 финал. 16 команда ошондо 8 беттеш өтүшү керек болчу. Жалпысынан 7 таймаш өтө турган болду. Азыр болсо мына жеке биз азыр Аракет Сынташ командасынан Зарылбек Жанбековду көрүүбүз. Ал атаман менен Эчтеке көрбөйм, улак кат экендер. улакты ишендүү мына жекеден алып чыгып, ошол замат Тайгазанга мына өзү ушул жерден салып кетти. Алкан Ата ошентип 4-0 менен алды да. Ошентип биринчи таймда эле бул 8ден 1 финалдагы алгачкы 8ден 1 финалдагы жеңүүчү дээрлик белгилүү болуп калды. Ошентсе дагы албетте 20 мүнөттөн 3 тайм ойнотулушу керек. Азыр ушул ортого ташталган улакка келе жаткан учурда Алкан Ата оюнчусу жерге кулап түшкөн. Аракет Сынташтын күйөрмандары жанданды. Анткени жок дегенде бир рет улакты Тайгазанга салып койсо жакшы болмок. Аттын башын өтө жакшы буруп жөнөдү эле ошол замат Алкан Атанын бир оюнчусу ошентип тоскоолдук кылганга жетишип калды. Жана улак азырынча такымдан чыгарганга мүмкүнчүлүк дээрлик болгон жок. Бир сыйра Тайгазандан алыстап туруп, кайрадан аттын буруп, башын буруп кирип барганга мүмкүнчүлүк болот. Мына эми эч ким жок. Эртерээк чыгарып туруп, ошентип алгачкы сону мүмкүнчүлүк болду эле. Биринчиден шашып калды, экинчиден билбейм, бир аз каруу жетишпей алдыбы. Улакты ыңгайсыз жагынан кармап алганбы, ошентип ал жерде улакты Тайгазандан көрбөй алганбыз. Бирок экинчи дем менен кайрадан чабуул орун алып атат. Дагы бир сыйра айланып чыгабы. Сүрмө топтун ичинен өтө сонун сурулуп чыкты эле. Буга чейинкисинде азыр улак аянттан сыртка чыкты. Андыктан кайрадан жекеге күбө болобуз.
Autobusu. Да жеке ошентип кайрадан орун алып атат. Бул ирет дал ушул жерден жекеден ийгилик жаратып кетти эле. Эгер жаңылбасам бул Золотой. Жана азырынча ошентип бул ирет түз эле Тайгазанды көздөй кеткенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Жана сүрмө топ макырындап мына аракет сынташтын жарым аянтына өтүп барды. Алгачкы 4 улакты өткөрүп алгандан кийин эми Ысгатан командасы азыр коргонууда бир аз сапаттуураак ойноп жатат. Ошентсе дагы азыр кош такым менен улакты салып кетүү мүмкүнчүлүгү бул жерде түзүлөт. Мына улак Тайгазанга түштү. 5-0. Ал канатта өтө жакшы даярдыкта келген экен. Жана албетте азырынча кандайдыр бир тыянак чыгаруу кыйын. Ошентсе дагы биринчи лигадагы биринчи орунду алганга негизги талапкерлердин бири дал ушул ал канатта командасы деп айтсак болот. Азырынча биз эми бакубат талас көк жал командаларынын оюндарын көрө элекпиз, бирок албетте алар деле ушул байгелүү орундар үчүн ат салышат. Ал мезгилде 6-улак үчүн жөнөдү ал канатта өтө сонун. Ат дагы жакшы токтоп берди, бирок ат бир аз эртерээк токтогондой болуп калды. Антпесе азыр бул ал канаттан чабан десе улак менен кошо Тайгазандын ичине түшүп чыгышы да мүмкүн эле. Ошондой эле Тайгазан тууралуу айталы. Кечээ күнү бул Тайгазанды алмаштырышты. Буга чейин бир топ Тайгазан катуураак болгон болсо, азыр ушул коопсуздук үчүн деп Тайгазан азыр жумшагыраак болду бул жерде. Аттар келип кагылганда, оюнчулар келип кагылганда ошол ыңгайлуураак болуусу үчүн. Ал эми кечээки маалыматтар боюнча дал ушул буга чейин турган Тайгазанды эми Баткен облусуна алып барып ошол жака жайгаштыра турган болду. Андыктан Баткен облусунда дагы ошол жактагы жергиликтүү чабандөстөр ошол буга чейинки турган Тайгазанда ойноп тажрыйба алганга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өтө туура чечим деп айтсак болот бир жагынан. Чындыгында ошол борборго эң алыс облуста демек буга чейин бир нече ирет көчмөндөр оюндарында ойнолгон Тайгазан ошол жака барып жайгашкан атат тагыраагы. Ал эми азыр кайрадан аут болуп калды. Кезектеги жеке. Жеке-жекеде деле бул беттеште азыр айрышкан күрөш жүрбөй эле турат. Ошондой эле эсеп сандарында дагы айырма чоң. Ошентип эки команданын ортосундагы айырма көз көрүнүшү өзгөрүп турган болсо, азыр аракет сынташтын оюнчусу улакты жерден эңип кетти. Бирок Тайгазанды көздөй жөнөй алган жок. Түз эле аутка сүрүп чыгарды. Ал канат оюнчулары. Жана азыр болсо эми кайрадан дал ушул ортодогу тегерек чийиндин ичинен жеке орун алат.
Ашкырык жаңырды дагы жекеме-жеке башталды. Азырынча Алканатанын аргымагы мына ортону беришиде эмес, бирок буга чейинкисинде улакты жерден эңип кеткенге мүмкүнчүлүк болду эле. Аракет сынташ оюнчусу азыр мына Алканата улакты сол такымга басты дагы. Азырынча чыккан жок. Жекеме-жекенин эрежеси да ушундай экен. Кече өзүнчө турнир болгондо улакты алып, такымга басып, андан кийин гана аянттан сыртка чыгуу керек. Айбек Темирбаев болсо бир нече ирет ушул улакты алып туруп, такымга баспай аянттан сыртка чыгып кетип аткан үчүн ага демек упай жазылбай жаткан эле өзүнүн тайгазанын көздөй кетип калды. Жана карама каршы тарапка келе жаткан мезгилде ошентип биринчи тайм, биринчи 20 мүнөттүк соңго чыккан экен. Эсеп азырынча 6-0. Талас облусунун Алканата командасы ишенимдүү алдыда. Экинчи тайм башталды. Ошентип Алканата жана Аракет Сынташ командасынын ортосунда. Эсиңиздерге салып коелу, сары кийимчилер Алканата, Аракет Сынташ кызыл кийим менен. Биринчи 45 мүнөттүктө ошентип 6-0 эсеби катталган. Ал мезгилде калсын ышкырыгы жаңырып калды. Бир оюнчу аттан кулап, бул Өмүрбек Улан Кулукеев аттан кулап түшкөндөн кийин бир жагынан туура кылды. Албетте мындай учурда оюнду токтотуп турганга толук негиз бар. Себеби сүрмө топ атка кандайдыр бир ыңгайсыздык алып келиши ыктымал. Сүрмө топтун арасынан улакты эңип кеткенге аракеттер көрүлүп атат. Ал мезгилде Аракет Сынташтын оюнчусу улакты жерден эңип алды эле. Ал мезгилде ат үстүндө улак тартыш орун алып, жыйынтыгында улак аянттан сыртка чыгып кетти. Эми ортодо жекеме-жеке, буга чейин жекеме-жекеде Аракет Сынташтан Майрамбек Каныбек уулу чыгып аткан бактор менен. Ал эми Алканатадан кечээкү жекеме-жекенин жеңүүчүсү Мейиржан Метжан Золотой менен чыгып атты эле. Азыр кезектеги тирешүү орун алып баштады. Сол такымга басты улакты Алканата оюнчусу. Жана түз эле тайгазанды көздөй барышат. Учурдан пайдаланып өнөктөшүнө улакты өткөрүп бергенге жетишти. Аттын башын буруу керек. Себеби бул ирет алар карама каршы тарапты көздөй чабуулга чыгат. Улак ээрдин кашында. Андыктан тарттырып алдырып коюу да мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде эч кимди жеткирбей кетсе, анда жакшы болмок. Анда түз эле тайгазанга салганга шарт түзүлмөк. Ал эми ал ээрдин кашында болуп, аттардан сурулуп чыгып кете албай койду жолунан. Бир Аракет Сынташтын коргоочусу тоскоолдук кылганга жетишти. Азыр кайрадан жекеме-жеке. Бул ирет эч кандай
маселесиз улакты жерден эңип кетти. Ошол замат бул жагы оодарыштагыдай болуп кетти го дейм. Калыс болсо ышкырын жаңыртып атат. Улак менен кошо ошентип Чавандестин атаандашынын өзүн да жерге түшүрүп салды. Кайсыл жагынан кармады эле. Калыс эреже бузууну каттагандай. Кайрадан мына улак жерге ташталды дагы ал жерден көтөрүп кеткенге аракеттер көрүлүп атат. Кана бул ирет аты алысыраак кетип калгандыктан улакка кол жетпей калды. Аракет Сынташтын оюнчусу өтө шамдагай экенин бул жерден көрсөтүп аткан, бирок ал мезгилде ал канатан Чавандеси улакты жерден атаандаш көтөрүп бара жаткан учурда кармап калганга жетишкен. Жыйынтыгында кайрадан эле жекеме жекке бул ирет дагы Аракет Сынташтын тайгазанына жакын жердеги тегерекчеде орун алат. Кайсыл тегерекчеге жакын жерден чыкса, дал ошол жерде жекеме жекке ишке ашышы керек. Ат бир топ алыстап кетти, эмнегедир такыр алыска кетип калды. Эми албетте мындай мүмкүнчүлүктөн эч кандай маселесиз колдонуп кетти. Азыр болсо да күй менен барып туруп ошол замат улакты тайгазанга салды. Бул экинчи таймдагы алгачкы салым. Экинчи таймда эмнегедир көбүрөөк убакыт кеткендей болду ал канатага. Ошонусу дагы аларга түшүнүктүү. Буга чейин алар биринчи таймда артыкчылыкка ээ болду. Эми ушул эсеп айырмасына карап мындан ары жөн гана беттештен ырахат алып ойношсо болот. Сүрмө топ. Улакты азырынча жерден эңип кете элек болчу. Ошол жерден мүмкүнчүлүктү пайдаланып Аракет Сынташтын оюнчусу улакты жерден жакшы алган, бирок аянттын сыртына чыгып кетти. Негизинен эле бул Чолпонтадагы ат майданда жекеме жеке өтө көп болот. Анткени бул жакта акыл ат майданынан айырмаланып, аянттын эки четинде дуал тосмолор жок. Ал жактан ошол дуал тосмолор бар болгондуктан топ аутка көп кетпейт. Ошондуктан жекеме жеке дагы азыраак. Бул жакта бир аз эле мүмкүнчүлүк болду дегенче, албетте ат күй менен барып сыртка чыгып кеткен учурлар көп кездешет. Мүмкүн келечекте бардык тарабы курчалган аянттын ичинде, хоккейдегидей бир аянттын ичинде көкпөр ойнолуп калабы. Ал деле мүмкүн. Бирок азырынча албетте андай ал тууралуу сөз кылуу эртелик кылат. Ар бир эле спорттун түрү убакыттын өтүшү менен талапка жараша өзгөрүүлөргө дуушар болуп турат. 8-нчи улакты салуу үчүн жөнөдү ал канатта. Азырынча Аракет Сынташ бир ирет болсо дагы улакты салганга мүмкүнчүлүгү жок. Аттын башын буруп гана ой Азамат. Мына эч кандай маселесиз чоюлуп барып ушул жерден улакты салып кетти. Бул 8-нчи улак. Ошондо эсеп 8-0.
Мындан ары демек кийинки беттештерге көп күчүн сарптабастан ушул эсепке таянып кандайдыр бир эксперименттер болсо, тактикалык жүрүштөрдө бир иштеп чыга турган дагы бир толук иштеле элек ыкмалар болсо, тактикалар болсо, мына ошолорду эми ошентип расмий беттеште бышыктап алганы жакшы болот. Эми эки команда үчүн тең бул беттештин калган бөлүгү формалдуу эле болуп калды десек толук окшошчудай. Азыр болсо кайрадан аут. 3-номердеги бул Тойчубек Коргонбаев. Бул ирет ал Гүлсарын мүнүп жүрөт. Буга чейин Байкашка менен ойночу, 9-майда Байкашка менен ойногон эле. Кезектеги жекме-жекке орун алып баштады. Улак болсо мына жерде калган, жана шашып калды. Бирок ошого карабастан Гүлсарыны мүнүп жүргөн. Гүлсарыны Тойчубек Коргонбаев мүнүп жүрдү эле. Ал мына эч кандай маселесиз кезектеги салымга ээ болду. 9-0. Мындай темп менен албетте эки орундуу санга чейин демек эсеп сандары жетип барарына шек жок. Улак кайрадан ортодо. Экинчи таймдын алгачкы жарым бөлүгү артта калды. Ал эми Өмүрбек Эсен уулу Арафат менен бара жаткан. Чыйынтыгында аянттан сыртка чыгып кетти. Албетте жекеме-жекенин өзүнүн ырахаты бар, бирок ошентсе дагы анын саны өтө көп болуп кеткенде бир аз оюндун темпи жоголот. Же болбосо жекеме-жекедеги аттар дайыма тирешип турса, анда кошумча бир өзгөчөлүк алып келиш ыктымал. Азырынча мына аргымактардын тирешүүсү жок. Тактикалык, азыр позициялык демек бул жерде тирешүүлөр гана орун алып турган учуру. Улакты эми гана жерден эңерде ошентип тоскоолдук жаратып атат. Аракет Сынташтын оюнчусу. Бул ирет дагы мына ушул көйлөнүп келип Аракет Сынташтын оюнчусу тегерекчеден чыгып кетти эле, айланып келгенче кайрадан эле Улак мына такымга басылып калды. Тайгазанга дагы жетип барган. Сүрмө топ аутка келе жатат. Дал ошондой азыр Аракет Сынташта кандайдыр бир жеңишке алып келе турган же эсеп сандарын кыскарта турган көрүнүштөр байкалбайт. Жекеме-жекеден Алкан атанын чабандестери, Алкан атанын аттары мыкты. Ал эми коргонууда дагы Алкан ата мыкты. Эсеп сандары алардын пайдасында, андыктан эч кандай негиз жок. Аракет Сынташ ийгилик жаратып кетет деген ойго. Мына азыр болсо түз эле Улакты жерден эңип туруп, Мээржан Метжан ошол замат кайрадан өтө кооз ыкма менен Улакты Тайгазанга салып кетти. Эсеп 10-0.
1-0. Улак алкан атада. Ой. Кайрадан башталып кеттим ошентип. Пикир келишпестик. Эми албетте оюнчулар каны дүргүп турат. Бирок баары жакшы жагына эле чечилет го дейм, анткени кечөө деле ар бир команданын өкүлдөрүнүн ортосунда баары чогулган учурда мына эң башкысы ынтымак болсун, достук болсун. Ушундай башаламандыкка жол бербейли деп айткан болчу. Азыр мында кыска гана ушундай түшүнбөстүк орун алган болбосо, беттеш кайрадан уланышы керек. Кандайдыр бир маселе жок бул жерде. Баары жайында. Башка калса азыр бир сыйра эки оюнчуну элдештирип туруп, андан ары оюн уланышы керек. Кол алышып коюп, андан ары оюнду улантып кеткени жакшы. А эгерде экөө чоң талаш тартышты жаратып ийе турган болсо, ошондой эле 9-майдагыдай аттан түшүп бири-бирине муштум кезей турган болсо, анда бир сезонго ошол оюнчуларды турнирден четтетип салат. Бул албетте өзгөчө жаза. Көкбөрүнү ушунчалык жашоосунда көргөн чабандестер үчүн бул чоң жаза болот, эгерде бир сезон турнирден четтетип салса. Андыктан андай кадамга деле биринчиден өздөрү деле барбайт, экинчиден жаза деле бир топ катаал болуп калды. Мына беттеш уланды. Эки чабандесте жаза мамысына байлады, туура кылды. Жаза өтө катаал болушу керек. Азыр кимдер экен караганга аракет кылып көрөлү. 4-чү жана 10-чу болсо, ошондо бул жерде Искендер Муратбек уулу аракет сынташтан. Ал эми Кененбай Өмүралиев алкан атадан. Кененбай Өмүралиев азыр 37 жаштагы чабандес. Бирок дагы деле толук демек токтолду деп айтканга эртелик кылат сыяктуу. Бирок албетте Көкбөрүдө ушундай Көкбөрүнүн кызуусуна кирген учурда ким канча жашта болбосун, өзүнүн бир нече көз ирмемге карамай албай калган учур болуп калышы ыктымал. Эки команда да тең азыр аянтта. 3төн оюнчу, анткени бири-биринин жаза мамысына байланып калды. Кененбай Өмүралиев бойканы минип жүрөт. Бул албетте Манас Ниязов минген бойка эмес, башка бойка болгону, аттары окшош, ысымдары окшош. А Искендер Муратбек уулу болсо Ардак менен ал аракет сынташта ушул 31-августтагы азыркы президенттин кубогунда алгачкы ирет аракет сынташтын курамында оюнга чыгып атат. Мүмкүн буга чейин чыгып жүргөндөр, бирок 9-майда даана жок болчу. Ал экинчи таймдын дагы жыйынтыктоочу мүнөттөрү орун алып атат. Ал мезгилде жебедей сызып алкан ата чабандеси чабуулга жөнөгөн, бирок жолунан бир эмес 2 коргоочу тосуп чыкты. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Жана бул иретте Кулактай Казанда 11-0
болуп көрбөгөндөй чоң эсеп. Ошентип бүгүнкү алгачкы беттеш өзгөчө ушундай чоң эсеп айырмасы менен эсте калып турат. Мындай учурлар албетте башка беттештерде деле кездешчү, бирок мынчалык чоң айырманы дайым эле көрө бербейбиз. Улак кайрадан ортого ташталды. Аттын башын буруу керек эле. Азыр мына эми гана аянттан сыртка чыгып кетти. Эгерде мына ушул каптал жактарында тосмоло турган болсо, андан ары жүрүш уланып кетмек. Ал мезгилде Амантур Мунир уулу менен жок. Искендер Муратбек уулу менен Кененбай Өмүралиевтер кайрадан оюнга аралашты. Аларга берилген 2 мүнөттүк жаза убактысы соңуна чыгып, эки команда тең азыр 4-4төн оюнду улантат. Ошентип кезектеги жекеме-жеке бул ирет дагы ал канатта чабан десе ийгилик толуп кетти. Улак оң такымда. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Ал канатанын коргоочуларында позициясы өтө керемет экени байкалып турат. Карасаңыздар, азыр жекеме-жекеден чыккан учурда эч ким дагы жолотпой кадимкидей жолун ачып берди. Бирок ошол убакта калыстын ышкырыгы жаңырып калды эле. Улак деле тайгазанга түшкөн жок. Калыстын ышкырыгы эмнеге жаңырды? Убакыт бүткөн экен. Ошентип эсеп 11-0 менен биз экинчи таймды жыйынтыктадык. Бир нече убакыттан кийин 3-чү жыйынтыктоочу тайм башталат. Ошентип 3-чү тайм башталды. Эфирге жаңы кошулгандар болсо, мына сары кийимчиндер ал канатта Талас облусунун командасы, ал эми Аракет Сынташ Чүй Ысык-Ата. Буга чейинки эки таймдын жыйынтыгында эсеп 11-0 айланып кетти. Жана азырынча Аракет Сынташ бир да улак сала элек болсо, алгачкы ирет ийгилик жаратканга мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок азыр алар өздөрүнүн тайгазанын көздөй барып алды. Карама каршы тарапка албетте сапар алышы керек. Эки командада тең 9 майга салыштырмалуу өзгөрүүлөр бар. Аракет Сынташта 3 оюнчу алмашты, ал эми ал канатта 4. Ал канатта бирок чындыгында эле дагы деле күчтүү команда экен. Алар Ноорузда чемпион болгон. Быйылкы Норуз майрамына карата турнирде ал эми 9 майда дал ушул ат майданда 3-чү орунду алган болчу. Андыктан биринчи лигадагы эң беделдүү клубтардын бири. Андыктан Аракет Сынташ аларга татыктуу каршылыкты азырынча көрсөтө албай жатат. Аут улак аянттан сыртка чыгып кетти. Эми болсо 3-чү таймдагы алгачкы жекеме-жекени көрөбүз. Золотойдо менип чыкты. Мээржан Метжан болуш керек. Алыстан бети да көрүнбөйт, чындыгында номери да көрүнбөйт. Ал эми Аракет Сынташтан буга чейин Майрамбек Каныбек уулу бактор менен чыгып аткан. Азыр болсо
буга чейинкидей эле көрүнүш орнотот. Буга чейинки эки таймда деле Золотой атаандаштарды улакка жакын жолоткон эмес жекеме жекеде, азыр деле дал ушундай көрүнүш орун алып атат. Өмүрбек Эсенгулуу дейт эмек. Алкан атадан Өмүрбек Эсенгулуу чыккан экен, ал эми Майрамбек Каныбек уулу бул ирет ийгиликтүү болуп кетти. Ушунса дагы түз эле барып аянттын сыртына. Көрмандар көптөгөн жылдардан бери ушул Ак Кулат майданында турнирлерди көрүп жүргөндүктөн азырынча ушул улак аутка өтө көп чыгып кеткенине толук көнөлүк болушу керек. Азыр кайрадан жекеме жеке үйлөрдө башталды. Эгерде эсеп сандары дээрлик бирдей болсо, анда жекеме жекеден атаандаштарына Алкан атанын оюнчулары мүмкүнчүлүк дээрлик бермек эмес беле. Бирок азырынча мына тирешүү орун алып атат. Кечээкү жекеме жекеде өзгөчө кызыктуу болгон, кадимкидей көрмандардын купулуна толду деп айтсак болот. Андыктан өзүнчө дагы бир Кыргыздын улуттук спорт түрлөрүнүн биринде дагы бир ошентип дагы бир спорттук оюн пайда болду деп айтсак болот. Ат үстүндө улак тартыш, мына эң керемет учурлардын бири ушул деп айтсак болот. Ылдамдык менен бара жатып ушундай атты улакты тартышып бараткан мезгил өзгөчө. Кадрлар да жакшы чыгат. Азыр болсо эми ортолук бөлүктө жекеме жеке орун алмакчы. 3-чү тайм чындыгында формалдуу деп айтсак болот, анткени эсеп 11-0-гө айланып кеткен. Канчалык аракет сынташ оюнчусу аракет кылбасын, бул жакта албетте улакка жетүү мүмкүн болбой жатат. Кана азыр болсо Өмүрбек Эсенуулу улакты оң такымга басканга жетишти жана аттын башын өтө керемет буруп кетти. Эми тайгазанды көздөй жүрнөсү жок, азырынча болбойт экен, анткени Алкан атанын оюнчулары толук атаандаштардын жолун тосконго жетишпей калды. Алкан ата бул ирет сол жактагы тайгазанды көздөй чабуулга чыгат. Улакты такымдан чыгаруу азырынча эртелик кылууда. Себеби бир эмес, мына 2 атаандаш аны акмалап турат. Ушул жерден эми Алкан атанын коргоочулары жакшылап иштеши керек. Атаандаштар жок дегенде бири-биринен кармап берсе, ошондо чабуулга чыкканга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Кайрадан улак аянттын сыртында атайын жерге таштап кетти. Убакыттын өткөнү Алкан атага толугу менен пайдалуу. Азыр бул беттештен кийин ат башы менен четинде таймашмакчы. Алар ат салышат, андан соң бүгүнкү күнгө каралган Көкжал менен Бакубат таласын беттеши бар. Бул дагы өзгөчө кызыктуу таймаш болот деп айтсак болот, анткени Көкжал, Бакубат талас алар буга чейинки 9-майдагы турнирде жогорку лиганын алкагында ойноп атты эле. Бул ирет ошентип жогорку лигадан 1-лигага түшүп калган бул эки команда. Чүчү кулактын жыйынтыгында ошентип бири-бирине туш келип калды. Бул дагы өзүнчө бир символикалуу көрүнүш деп айтсак болот. Ал эми бүгүнкү күндө жыйынтыктай турган беттеш ал Тору Айгыр менен Соңкөл командасынын ортосунда болмокчу. Өзүнүн тайгазанына келди. Бул жактан бир сыйра абалды оңдоп алып туруп, андан кийин карама каршы тарапты көздөй
жебедей сызып жөнөшү керек, бирок азырынча сүрмө топтон сурулуп чыкканга мүмкүнчүлүк жок. Кезектеги аут. Бул иретте Улак аянтан сыртка чыкты. Улакты жерге таштаган жокпу? Кайда экени бул жактан көрүнбөй атат. Өзү эле алып келе жаткан экен. Гүлсары. Гүлсарыны негизинен бул жакта Гүлсарыны Тойчубек Жыргалбек уулу Тойчубек Коргонбаев минип аткан болчу. Азыр болсо кезектеги жекеме-жеке Мээржан Метжан. Эгерде жаңылбасам, ал азыр мына 3 дегенде эле Улакты жерден эңип кетти. Бирок сүрмө топтун арасында калды. Жекеме-жекеде, чындыгында кечээ күнү жекеме-жекеде астына киши салбаган Мээржан Метжан бүгүн өтө активдүү болуп атат. Экинчи таймда бир аз өнөктөштөрүнө мүмкүнчүлүк берди. Ири эсеп катталгандан кийин азыр кайрадан оюнга аралашып, көз ачып жумганча Улакты жерден эңип кетүүдө. Андыктан эң мыкты эңүүчүлөрдүн катарын Мээржан Метжан толуктап турат деп айтсак болот. Кош такым менен азыр Улакты салганга мүмкүнчүлүк бар. Ошентип Мээржан Метжан өнөктөшү менен чогуу 12-чи Улакты салды. 12-0. Аракет сынташ бүгүн жок дегенде бир Улак сал болсо жакшы болот эле. Ошентип 3-чү таймдын 1-чи жарым бөлүгү дээрлик аяктап калган экен. Дагы 10 мүнөттөй тайм ашууланат. Андан соң биз албетте кийинки таймашка назар салабыз. Сүрмө топ Улакты эңип кеткенге азыр аракет кылат. Жок дегенде ушул жерден аракет сынташын оюнчулары ийгилик жаратышы керек эле. Азыр мына аянттын чети менен жебедей сызып жөнөп өнөктөшүнө кантип алып берип койду. Оң жагында Улакты алып бара жатып эле өнөктөшүнө алып берип койду. Алкан атанын 13-чү чабуул бул жерде бара жатат. Жээнбай Өмүралиев дейт демек. Ошентип Улак бул ирет дагы тайгазанда 13-0 эсеби. Ошентип катталып кетти. Кененбай Өмүралиев Бойка менен ошентип көк бөрүдө 2 Бойка бар. Бирөөсү Манас Ниязов минип жүргөн Бойка болсо, экинчиси дал ушул Кененбай Өмүралиев минип жүргөн Бойка. Бирок Манас Ниязовдун Бойкасы бул турнирге катыша албайт. Жараатына байланыштуу деп 9-майда да катышпай калды эле. Анда табына келбей калды деп атышкан. Ал эми бул ирет ушул Ноорузда бутунан жараат алып, ошонусу кайрадан козголуп толук өзүнө келе албай жатат деп. Андыктан Манас Ниязов бул ирет 9-майдагыдай эле Шторм менен оюнга аралашат, оюнга чыгат. Улак ортолук бөлүктө. Азырынча сүрмө топтун ичинен эч ким Улакты тартып кете алчу да эмес. Быйыл көк бөрүдө Байгефонду, быйыл эмес, айрыкча мына ушул президенттин кубогу үчүн болгон турнирде Байгефонду бир топ көтөрүлдү. Жогорку лигадагы чемпион болгон командага $1 миллион каралган. Андан ары ошентип бирден 6-орунга чейин баарына акчалай сыйлыктар берилип туруп, жогорку лигада негизинен 6 команда болсо, андан кийин жогорку лигадагы 6-орунду алган командага караганда 1-лиганын чемпиону $20 000 азыраак байге алат. Бул эми ошол федерациянын өкүлдөрүнүн түшүндүрмөсү боюнча жогорку лигада ойноо престиждүүрөөк болуш үчүн. Ал жактагы эң акыркы орунду алган команда дагы
жогорку лиганын чемпион, биринчи лиганын чемпионунан көбүрөөк каражат таап турушу керек. Антпесе жогорку лигага өтпөй эле биринчи лигада чемпион болуп жүргүсү келген командалар теориялык жактан пайда болуп калышы ыктымал. Бул дагы логикалык жактан алсак туура нерсе. Азыр кезектеги жекеме-жеке бул ирет дагы сынташтын оюнчусу аянттан алыстап кетти эле, ошол замат Улак такымга басылды. Кезектеги чабуул орун алып атат. Өнөктөшүндө өткөрүп бергенге жетишти. Ушундай ылдамдык менен бара жатып алып кетти да Улак эрдин кашында жана тайгазанга түштү. Бул 14-чү салым. Эсеп 14-0. Чоң айырма. Ошентип жаралды. Биринчи таймда эле эсеп 6-0 болуп кеткен эле, экинчисинде 11-0 болду. Азыр болсо 14-0, дагы 5 мүнөттөн көбүрөөк. Эки команда беттешет. Ал мезгилде оң жакта кийинки командалар даярдана баштады. Кийинки командалар бул ат башы менен четинде. Фаль старт болуп калып атат. Башкы калыстын уруксатысыз беттешти баштаганга болбойт. Бир нече ирет атайын белгиленген чийинен жылып кетишти эле. Азыр болсо мына эми гана бир катарга тизилди. Мына ышкырык жаңырары менен биринчи болуп алган атанын оюнчусу ошол замат Улакты жерден эңгендей болгон. Ылдамдык менен келип Кененбай Өмүралиев аракет кылып көрдү эле. Ал мезгилде гүл сарына минип бара жаткан чабандес Улак тайгазанга кирип туруп кайра чыгып кетти. Бул албетте эсепке алынбайт. Гүл сарыны Тойчубек жүргөн. Гүл сарыдан башка дагы ошого түспөлдөш ат бар беле. Негизинен ат бар болчу. Чындыгында бизге алыстан дан атак көрүү дээрлик мүмкүн болбой жатат. Улакты тартып алды кадимкидей ал канат оюнчусу. Өзүнүн жарым аянтын көздөй бара жатат. Биротоло тайгазанга чейин барып кайра келүүнү туура көргөн окшойт. Мына бул жагы хоккейдегидей болуп кетти. Тайгазанды бир сейре айланып, жок дегенде бир атаандашты артта калтыруу керек. Мына бир атаандашты артта калтырды. Азыр аттардын күлүктүгүнө назар салабыз. Негизинен коргоочулардын аттары күлүк болот. Андыктан оңой менен алар артта калып калышы мүмкүн эмес. Жогорку ылдамдык менен кадимкидей жетип барганга мүмкүнчүлүк бар. Ошентсе дагы сүрмө топтон сурулуп чыкканга аракет кылып аткан. Азыр экинчи дем менен чабуул орун алышы керек. Кана тайгазанга келди. Ого! Керемет салым. Караңыздарчы, мына ушунда Улакты такымга басып келе жатып эле бир күү менен келип тыштап кетти. 15-0. Убакыт өткөн сайын ал канаттан ошентип артыкчылыгы көбөйүп атат. Беттештин бүтөрүнө дагы 3 мүнөт бар. Беттештеги интрига албетте кетип калды. Андыктан бул жакта формалдуу эле оюндун улануусу орун алып жатат. Аракет сынташ оюнчулары Улакты бул жерден көтөрүп кете алган эмес. Ал мезгилде чыныгы эңүүчүлөр азыр талантын көрсөтө турган учуру. Кана 16-чы Улакты көрүп калышыбыз мүмкүнбү? Улак азырынча ал канатада, оң такымга басылган.
коргоочуларга албетте тоскоолдук көрсөтүү керек болот. Көлөкөдө ээрчип бир оюнчу келди эле, эсепке алынат болду экен. Улак менен кошо Тайгазанга түштү. Кандай болду экен? Демек бул ошентип 16-чы улак ошентип мына Тайгазанда. Жок, демек эсептелген жок. Чындыгында ошол улакты салып аткан учурда ал буту үзөңгүдөн үзүлүп туруп, Тайгазандын кырына, демек түшкөн Тайгазандын кырына жөлөнүп туруп, андан кийин улакты салып кеткен деп эсептеди дагы. Ошентип 15-0 бойдон калды. Жана оюн дал ошол жерден уланды. Азыр болсо ошентип мына бул беттеш жыйынтыкталуу алдында турат. Жана жеңүүчү ким экени белгилүү. Ал канатта ошентип эми чейрек финалда ал ат башы менен четиндинин жеңүүчүсүнө каршы таймаш өткөрөт. Бул жагы олимпиадалык система менен өтүп келет. Анткени биринчи лигада чындыгында командалар көп. 16 болушу керек эле, эми 15 болуп калды. Ысык көлдүн кара бою катышпай калгандан кийин ошондуктан тайпалык оюндар орун албайт. Биринчи лигада бул башынан бери эле ушундай. Команда көбөйгөндөн бери жогорку лигада албетте 6 команда 3-3төн бөлүнүп, алар 2ден беттеш өткөрөт. Баары бир келечекте биринчи лиганын командалары дагы плей-оффтук таймашты чүдөгөндө эле өткөрбөй, алгач тайпалык оюндарга катышуусу керек. Себеби бул жака келип, даярданып, канчалаган убакыт өткөрүп, анын чыгашасы канча, уюштуруш иштери негизинен маселе көп. Мына ошондуктан атайын келип ушунча убакыт бөлүп, команда чогулуп, бир ушунча аракет орун алгандан кийин жок дегенде 2 болбосо 3 оюн өткөрүшү керек. Ошондуктан буюрса алдыда ушул биринчи лиганын командалары дагы тайпалык беттештерди өткөрөт го деген үмүт бар. Эртедир кечтир баары бир ал системага келишибиз керек. Мүмкүн эртерээк башташ керектир. Азырынча мына бир жуманын ичинде ошентип оюндар жыйынтыкталып жүрөт. Да, урматтуу көкбөр сүйүүчүлөр, ошентип президенттин кубогу үчүн болгон турнирдин алгачкы беттеши жыйынтыкталды. Биринчи лиганын алкагындагы биринчи оюн. Ошентип Алканата командасы 15-0 менен атаандаштарын утуп жеңүүчү аталды жана чейрек финалга чыкты. Азыр бир нече көзөрмөндөн кийин ат башы жана четинди оюну старт алат. Биз болсо Алканатанын күйөрмандарын жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми аракет сынташ азырынча албетте кийинки баскычка чыкканга даяр эмес экен. Аларга эмне дейбиз? Кийинки турнирлерде ийгилик кааламакчыбыз. Анда эмесе ат башы четинди беттешинен жолукканча саламатта туруңуздар.